деп коюп, здоровое питание деп коюп. Эң мындай прогрессивный технология. Ошондуктан биз мына заводду ачтык, 2 жыл курдук. Азыркы күнү бизде морозильникибиз бар, холодильникибиз бар. 5000 тоннага чейин бир моментте биз сактай алабыз. Бул биздин ягодный, овощной микстер деп коюп, быйыл буюрса бул продукцияны чыгарабыз. Биздин магазиндерге, Казакстанга, Россияга витаминный круглый год деп коет. Бул в основном Россия көп потребление кылып атат, бизге да ошол келип атат. Бул биздин потребность. Жыл сайын бизге помидор керек, 2000 тоннага чейин алабыз. Мындай сорт Хайнц же скидки деп коет. Эгерде биякта дыйкандар интерес болсо, биз менен фьючерсный контракт баасын ошол күнү сүйлөшөбүз да. Бирок биз алабыз да, эгерде силерде болсо. Болгарский перец сорт ласточка 2000 тоннага чейин биз алып атабыз. Эгерде силерде болсо, биз деле даярбыз силер менен иштегенге. Вишня калированная деп коюп, биздин потребность 5000 тоннага чейин. Биз былтыр Кызыл Киядан алдык. Быйыл деле ошо буйрса алып баштайбыз. Эгерде цветной капуста бизде пока өндүрүлбөйт, көбүнчө Өзбекстан. Азыркы күнү лидер. Бул деле здоровое питание. Эгерде биякта кызыктар болсо, биз деле ошол даярбыз силер менен иштегенге. Брокколи де ошол тема. Стручковая фасоль. Брюссельская капуста. Булардын түрлөрү жок пока биздин рынокто. Бирок эгер силер чыгарсаңар, бул высокомаржинальный деп коет культура. Эгерде биз даже албасак, свежий рынок алып кетет да. Эч мындай калбайт да, колуңуздардачы. Ооба, бияктан келип сатсак. Малина алып атабыз, бирок ал көбүнчө Чүй региондо. Анткени алысыраак болуп калат да. Караганды алып атабыз, кызыл жана кара. Эгерде биякта болсо мен билбейм. Биз деле даярбыз жокторго. Ежемалина 200 тоннага чейин алып атабыз. Клубника. Бул деле көбүнчө Чүй региондо алып атабыз. Облепиха бул нарын жана көл көбүнчө. Алманы биз ноокаттан алып атабыз. Промышленный сорт деп коет. Көбүнчө семеренка. Эгерде кимде болсо, биз деле даярбыз контракт түзүүгө. Абрикос бул Баткенден алып атабыз. Көбүнчө шалак деп коет. Бизде уже 500 тонна быйыл планыбыз бар. Свежий. Чернослив бул баксы да. Планыбыз бар. Быйыл 200 тоннага алган. Шампиньон биякта пока жок. Казакстан, Россия, Беларусь чыгат. Бирок ал оңой эле нерсе, бирок тоже высокомаржинальный деп коет культура. Буну Чүйдөн эле алып атабыз. Рис, пияз, капуста, картошка. Бул деле ашкабак, кабачки, баклажан көбүнчө Чүйдөн алып атабыз. Биякта бирок болсо, биз деле ала беребиз. Бул биздин контакттарыбыз. Эгерде ким заинтересован болсо, азыр B2B болуп сүйлөшсөк болот. Чоң рахмат. Рахмат, Назарбаевич. Мына биздин чемпиондор тармакты алдыга жылдырып аткандар, мына сиздер урматтуу дыйкандар өндүрө турган болсо, алуучулар даяр экен. Алдын ала сиздер менен контрактты түзгөнгө даяр.